Maymun ibn Mihran aytат, adam balası takvalardan bolup esептелинбейт. Өзүнү өзү бизнестеги партнерин, шеригин контролдогондой контролдомоюнча дейт. Кана бүгүн канча пайда түштү? Канча нерсе сатылды? Канчадан алган элек? Канчадан саттык? Мунун канча проценти меники деп контролдойсузбу? Бухгалтер, один эс башка бүгүн коюп койгонсуңар. Бүт не прозрачный көрүнүп турат. Шеригини контролдогондой адам баласы өзүн өзү контролдомоюнча таквалардын катарына кирбейт. Фаяла мин айна мат'аму. Каяктан жегенин, о мин айна малбас, кийими каяктан, адалдан арамдан, о мин айна машраб, кайсы нерсени ичип атат, мин хиллин залика ам мин харам, адалданбы, арамданбы, бүт ушуну текшергенде анан таквалардын катарына кошулат дейт. Ошондуктан дагы айтылган, ан-нафс каш-шарикил хавван ин лам тухасибху захаба бималик. Нафс бул кыянөткөй шерик сыяктуу. Текшербесең, билбей калсаң, көрбөй калсаң, сенин доляңды алып кетип калган. Нафс жалганчы, ууру, алдамчы, шерик сыяктуу, кыянөткөй. Контролдой албай калсаң, билбей калсаң, көрбөй калсаң, сенин үлүшүңдү дагы алып кетип калган сыяктуу, нафс дагы сенин бейиштен болгон жакшы үлүштөрүңдү алып кетип калат дейт. Ошондуктан адам баласы өзүнүн ички жан дүйнөсүн каалоолорун ээрчи бербестен, бул нерсени эмне кылышыбыз керек экен? Колдон келишинче контролдоп, туура, таза жолго жетелегенге аракет кылышыбыз керек экен.